Hi, how are you? I'm doing good. Бүгінгі сабағымызда question words, сұраулы сөздерді үйренеміз. Ар қайдай тілдегідей эле англис тилинде дагы сұраулы сөздөр бар экен. Суроону сураш үчүн эң биринчи сұраулы сөздөрдү коюп сурайт экенбиз. Бул сұраулы сөздөр кандай окулат? Ким деген who деп окулат экен. WHO who деп окулат экен. W тыбыш бербей жатат, who, ким. Эмне, what, w, W менен H, w деп эле окулат, бул жерде H унчукпай калды, тыбыш бербей калды. What, эмне. When, качан. Where, кайда. Why, бул жерде дагы H тыбыш бербей калды. Why, W окултат. Why, эмнеге. How, кантип, кандай. Кандайсың дегенде, how are you? How many, канча. Саналган нерселерди канча деп сурайт экенбиз. Канча ручка, how many pens. How much, канча. Канча un, канча сахар же шекер, канча чач дегенде саналбай турган нерселерди how much деп сурайт экенбиз. Whose, бул жерде s зга айланып калды. Whose, кимдин. Which, кайсы. Where from, кайдан. What for, эмнеге. Азыр кейбирки суроолуу сөздөргө мисал келтирип кетебиз. Кыскача токтолобуз. Мисал үчүн, who are you? Who are you? Сен кимсиң? Же сиз кимсиз? Who are you? What is your name? What is your name? Сиздин атыңыз ким? Сенин атың ким? What is your name? Where do you live? Кайсыл жерде жашайсың? Where do you live? Why do you study English? Эмне үчүн англис тилин окуйсуң? When do you go to school? Мектепке качан барасың? How are you? Кандайсың? How many siblings do you have? How many siblings do you have? Siblings деген эмне? Бир туугандар. How many, канча бир туугандарың бар? Do you have? Сенде бар? Do you have? Суроо. Whose bag is this? Кимдин бул сумкасы? Бул кимдин сумкасы? Whose bag is this? Which do you like? Кайсын жакшы көрөсүң? Кайсыны? Coffee or tea? Кофеби же чайбы? Coffee or tea? Азыр суроолуу сөздөрдү кайрадан чогуу окуйбуз. Андан кийин үйгө тапшырма өзүңөр сүйлөм түзгөнгө аракет кыла. Who, what, when, where, why, how many, how much, whose, which, where from, what for. Мына сүйлөмдөрдө бир нерсени айта кетейин. Сүйлөмдөрдө эгерде байкасаңар who are you? Сен кимсиң? Сиз кимсиз деген суроолуу сүйлөмдө эң биринчи суроолуу сөз келип жатат. Андан кийин эмне келип жатат? Жардамчы этиш to be'нин формасы you are a student десек, мисал үчүн, сен студентсиң десеге, you are a student.
Sen stüdentsің дегенде, сенің ким екендігіңді білдіргенде are қолданылады. Are деген қандай которулат? Болады. Сен студент болосың. Сен ким болосың деген сұрау, бұл жерде ошондой которулат. Who are you? Сен ким болосың? Болуу деген жардамчы этиш. To be'ни билесиңер, to be. To be жардамчы этиши бул жерде you да are деп өзгөргөн үчүн суроодо are биринчи келет. Who are you? Who you are десек туура эмес болуп калат. Суроодо эмне экен? Are биринчи келет экен. Who are you? Who are you? Сен кимсиң? Жообу болсо you are a student. Сен студентсиң. Жообу болсом I am a student. Мен студентмин. What is your name деген сүйлөмдө what деген эмне дегенден кийин эмне? Is деген келип жатат, is. Сенин атың ким? Is. What is your name? Name деген нерсе болгон үчүн to be нерседе эмне деп is деп өзгөрүлөт. What is your name? Сенин атың ким? Менин атым My name is June. My name is June. Жообусам my name is Mary. My name is Mary. Менин атым Mary. Демек is деген дагы to be'нин формасы. It is дегенде нерседе it деген нерсе itте is болуп өзгөрүлөт. Ат деген нерсеби ошон үчүн is колдонулуп жатат. Where do you live? Кайсыл жерде жашайсың? Where кайда жашайсың? Кайда жашайсың? Сен жашайсың. Кыймыл аракет live деген жашоо деген кыймыл аракетти көрсөтүп жаткандыгы үчүн жардамчы этиш do колдонуп жатат. Do'ну качан колдонобуз? Качан гана кыймыл аракетке суроону бергенде do'ну колдонобуз. Мисал үчүн where'si жок эле do you live болсо сен жашайсыңбы деген суроо болот эле. Ал эми where'ни кошуп койсок where do you live болсо сен кайда жашайсың болуп калат экен. Now is дагы жардамчы этиш. Демек ар бир суроолуу сөздөн кийин эмне жардамчы этиш келип атат. Эмнеге карап? Кыймыл бул жерде этиш болсо do жардамчы этиш келет экен. А бул жерде кимдин эмнени кандай экендигин билдиргенде is же are колдонулат экен. Why do you study English? Эмне үчүн англис тилин окуйсуң? Кыймыл аракет болгон үчүн дагы do'ну колдонуп атабыз. When do you go to school? Сен мектепке качан барасың? Баруу деген кыймыл аракетти сураш үчүн do жардамчы этиш жардам берет. When мисал үчүн when жок болсо do you go to school деген кандай суроо болот эле? Сен мектепке барасыңбы? Ал эми whenди биринчиге коюшуп койсок when do you go to school болсо кандай болуп калат экен? Сен качан барасың мектепке? Мектепке барасыңбы эмес, качан барасың болуп калат экен. How are you? Кандайсың? Are деген дагы to be'нин бир формасы. You да to be кандай болуп өзгөрөт экен? You да are болот экен. How are you? Кандайсың? How are you? How are you? Кандайсың? Мен жакшымын десек кантебиз? I am fine. I am fine. How are you? I am fine. Thank you. Рахмат десек. I am fine. Thank you. How many siblings do you have? Канча бир туугандарың бар? Do you have деген барбы? Канча бир туугандарың бар? Суроо. Менде
5 bir туған бар. Қантып айтабыз? I have 5 siblings. I have 5 siblings. Whose bag is this? Bu kimdin sumkası? Whose bag is this? Bu menin sumkam. This is my bag. This is my bag. Bu menin sumkam. Which do you like? Qaysı birin жақшы көрөсүң? Coffee or tea? Кофеби же чайбы? Men кофе жақшы көрөм. I like coffee. I like coffee. Эми үйдөн өзүңөр ушуга окшоштуруп, сүйлөм түзүп, комментарийга жазып кеткиле. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыгат. Эмки сабакта дагы суроолорду кайталайбыз силер менен чогуу. Have a good night. Talk to you soon. Bye bye.